Саламатсызбы Кубанычбек агай. Сизди билебиз, көп жылдардан бери кармаш урушу боюнча машыктыруучусу болуп эмгектенип келесиз. Анан жакында эле ушул жакшы бир жеңишке дагы жетиптирсиз. Ошол тууралуу көрөрмандарга айта кетсеңиз. Бул рахмат. Бул жеңиш кече жакында эле болду. Россияда бул биринчи жолу рукопашный бой бул дүйнөлүк деңгээлде уруксат менен биринчи жолу Россияда федерация өттү, ошо Москвада болду. Анан жакшы шартта, жакшы деңгээлде москвалыктар өткөрүп берди. Бул мелдешке дүйнөнүн 29 өлкөсүнөн келди. Мисалы Америка жадынан эле бир 5 мамлекет келди. Перу, Куба, Америка, Чили, дагы ошо 2-3 мамлекети бар. Андан тышкары Италия болду, Испаниядан келишти, Ирандан келишти. Анан Европадагы мамлекет, анан СНГ мамлекеттеринен Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан, Белоруссия, Молдовия булар баары барышты да. Жалпы 29 мамлекеттен келип ушул рукопашный бой болду. Андан тышкары дагы самооборона деп коет. Бул эми жанагы спецподразделение Альфа, Шер, биздин ушулордун дагы бир өздөрүнүн тактика ыкмалары бар. Ошол жөнүндө болду. Ошол мен ошого катыштым. Ошого катышып өзүмдүн сөзүңүзгө аралчы жалпы жолунан канча катышуучу болду? Жалпы жолунан эми канча санын билбедим, бирок аябай эле көп болду. Өзүбүздүкүн сурап турган болсок, биз 12 спортсмен, анан бир тренер болуп эле бардык да. Касым Болотович, бул өзү дагы органдын адамы, полковник кесиби. Ошол киши жетектеп барды. Ошо бизде ошол киши акыркы күндөр ошол киши машыктырды. Мен ошол жанагы спецслужбалардагы иштеген, ОМОНдо иштеген, мен ошолор менен кошулуп, мен өзүм гражданскиймин, ал тармакта иштеген эмесмин. Бирок ошолордун үлгү алып, анан барып ошол Кыргызстандын намусун коргоп келдик да. Жакшы. Анан ошол жеңишке жеткендеги бир сезимдер өзгөчө болуш керек да? Албетте, бул прямой эфир болду. Дүйнө жүзүнө тарап атты. Анан ошол жерден барып мен экинчи орунду талашып калдым. Бирок балдан уттуруп 3-чү орунга түшүп калдым. Коло медаль алдым. Бул Кубок мирадан коло медаль алыш, бул почти чемпион мира да. Албетте. Анан мен үчүн аябай эле жакшы нерсе болду. Мен кубандым. Мен азыркы 67 жашымда барып, анан мен өзүмдүн салмагым аерде болбой калып, мен 85 килограмм салмакка түшүп калдым. Ошодон улам көп мен чемпиондукту талаша албай калдым да. Мен баягы салмак, мен ал кишилер мындай оор 20дан ашык килограмм оор түшүп калды. Бирок ошого өзүм макулдугу менен бардым да. Бул жаман эмес, 3-чү орун, мен ыраазымын да. Өзүңүз салмагыңыз менен тең болгондо биринчи орунду эле алып коюш мүмкүн болушту эле, ыктымал болчу да, ыктымал болчу. Эми айтыш болбойт, таамай, бирок ошондой жагы бар болчу да. Күтсөм болмок ошондойду. Жакшы. Анан негизи баягы Кыргызстанда спорт менен машыгып жүргөн көпчүлүк спортчуларга эмнегедир мамлекет тарабынан көп көңүл бурулбай калат, ошол эле көп бардык нерселер каржы маселесине барып такалат дегендей. Анан сиздерде бул жагынан кандай болду? Эми каржы маселеси ачык эле айтыш керек, 0 да, таптакыр 0. Акыркы жылдары быйыл ушул жакшы, мына күрөшкө көңүл буруп, мындай сыйлыктарын берип, жакшы тосуп алышып, анан сборлорду өткөргөнгө акча каратып атат. Бирок бул олимпийский вид деп койду да, ошолорго гана. Ал эми калган видтерди эмнегедир өгөйлөп таптакыр эле карашпайт да. Бул көмүскө да калып. Мен айтат элем, бул туура эмес нерсе. Мисалы рукопашка, ММА бул дүйнө жүзүнө аябай сиңип кеткен спорт. Муну ар бир айылда жакшы көрөт. Мисалы мен деле ушул Канизавод Талдуулак айылындамын, Талас районунда. Ушу 3 жылдан ашып калды мектеп ачканыма. Анан былтыртан баштап мындай толук кандуу иштедим. Эми ошол бир эски мектептин залы бар эле, ошону ремонттоп, анан өзүнүн немесине кондициясына жеткирип, отоплениябыздын баарын жасап, ошо былтыр
кышты уже иштеп чыктык да. Болбосо сентябрда баштап, анан октябрда жаап коюп, мартта баштап, анан майда жабылып калып ошентип жүргөнбүз. Эми азыр Кудайга шүгүр чоң эмгек кылып, өзүбүздүн бир 2-3 чыгаан балдарыбыз бар. Мисалы, Азат деген иним бар. Ошол аябай жардам берди, душунда киргизип берди, тренажерлорду алганга аябай жардам берди. Мына азыр Кудай буйруса кыздарыма, балдарыма өзүнчө душ куруп алдык. Мына азыр дагы жардам берип, ошол душтун ичине жакшынакай оборудованияны алып берди, сүйүнүп, уже ошону алып эртең кетем Кудай буйруса. Бир эле медаль эмес, ошолорду алып баратам да. Ошол эми ушинтип эле эмгектенип атабыз. Жакшы. Анан мисалы сизге эмне мотивация болот? Көпчүлүк учурда бардык эле жумушта эгерде айлык маянам жакшы болсо, мындай аракет кылып да көбүрөөк табайын деп ошентип иштейсиң да негизичи. Анан сиз спортчу катары ушунчалык бир жеңишке дагы жетип келатасыз көп жылдардан бери. Анан эмне мотивация болуп атат сизге? Эми мындай болуп калды да, мен өзүм мурда эркин күрөштө машыктыруучу болуп иштегем. Спорт школда Кызалак Чойбекте иштедим. Ошол кишинин кол алдында. Андан деле жакшы результаттар болгон, жакшы жаралган. 5 жыл иштедим мен ал жерде. Өзүм айылыма филиал ачып уюштуруп, ошол мезгилдеги всесоюзный өтүш алым өтө татаал болчу, бирок мен өтүп Крис Оразалиев деген аксакалыбыз бар эле, депутат. Ошол намынан 5 жыл турнир өтүп, аябай мындай Кыргызстанга белгилүү айыл болуп калганбыз да. Анан баягы 90-жыл келип калып, анан мындай бизнеске кетебиз деп, анан мен аяктан өзүмдү ордун таба албадым. Мен аябай эле артка кетип калдым да. Анан ойлоп көрүп эми пенсияга да чыктык. Анан эми шаарга келип таксовать этип эле жүрө берсем деле болот. Анан бирок ойлодум, мен мурда көп ойлочумун. Эмне үчүн мен жаш кезимде аябай спортту каалачумун да. Аябай каалачумун. Анан андай жыты да жок болчу айылда. Ал эми бияка келсек, эми мен 10 классты бүтүп келгенден кийин бияка ар бир школдордун баарын тешип бүттүм да, бирок сен уже болбой калды. Сен 3 класста келишиң алчу эмес да. Ошондо өзүмө максат коюм да, ошо айылда эмне үчүн бизди бирөө курбайт же, мамлекет курбайт же, мындай неме курбайт деген, бирөө курса болот эле деп. Анан 90-жылдардан кийин дагы эми мурдагы мамлекетке дома тарчыбыз, эми анда курулбады. Анан эмне үчүн азыр бир мамлекет кура албайт же, бир ишкерлер эмне куруп койбойт? Көп таланттуу балдар бар билем да. Бизде мындай высокогорье деп коет. Анан бизде чыдамкай келет, чыйрак, бышык болот да. Мисалы биякта бир 2 жыл машыкканча бизде ошо деңгээлдеги балдар биринчи келгенде эле ошо даярдык ошондой болот да. Анан эми ошентип жүрүп отуруп эле иши кылып өзүм кетип калдым. Спорт залды карап отурсам, бир 2-3 жакшы ойноп аткан кызды көрүп, Шевченкалардай боло турган кыз болчу да. Анан мен эми кетким келбей койду. Ушул жерде калам деп айыл өкмөтүнө айттым, калайын. Мен кайра иштейин, эми частный кылып эле иштейин. Өз күчүм менен эметип турайм, анан кааласаңар тыйын төлөрсүңөр болбосо деп. Анан ошойдон бирок бизде менталитет неме болуп, анан мушташ деген эмне деп ата-энелер бербей койду да. Ушу 3-4 кыз бар болчу. Мен жетелеп барган ошол кыздардын спортко болгон мындай даяр, мындай мен тренер болуп иштеп, спортто жүргөндөн мен окуп билем да, аларды көрөм да. Булардын аябай жакшы дүйнөгө белгилүү кыздар болмок. Тилекке каршы андай болбой калды. Ата-энелер неметип. Анан ошойдон кетпедим, дагы чыгат деп отуруп, мына буюрса азыр жакшы. Коверубуз бармы? Эсен Назаралиев деген дагы бир чыгаан байкелерибиз бар. Ошол жана спорттук килемчебизди ошол киши алып берди. Анан калгандарын тияктан бияктан кураштырып, кээде бир нерсе болсо пенсионный книжкамды таштап залогко бирдеке ала коюп, анан эми азыр жакшы, залым жакшы. Андай зал азыр Бишкекте да жок. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, аябай жакшы залым бар. Ушул азыр эми иштеп атабыз да. Жакшы, демек Талас облусунан чыккан буюрса алдыда мыкты спортчулар чыгып турбайбы? Буюрса. Сөзсүз чыгат, Кудай буюрса. Жалпы көрүүчүлөрдү ошол эле убакта Талас өрөөнүнүн, Талас жергесинин тургундарын деле өзүңүздүн мектебиңизге чакыра кетсеңиз болот. Чакырам. Мен мектебим бар экенин быйыл билет, себеп дегенде быйыл өзүм турнир өткөрдүм. Жана Азат деген инимдин намынан чоң турнир республикалык деңгээлде өтүп, Талас областын толук чакырдым. Бишкектен да келишти команда. Анан уже таанылуу болду. Андан тышкары
Ысык көлдө, Чоң Сарайда Жемчужин ысык көл деген международный турнир болду. 4 мамлекет катышты. Россиядан, Казакстандан, Өзбекстандан, анан биздин Кыргызстандын Баткенден баштап тиги Алай, Нарын баары келди. Ошондо менин балдарым 2 алтын алды, бир бала, бир кызым. 3 кол алып кеттим да. Биз биринчи, экинчи орунду мына Казактын, Өзбектин чемпиондору менен таймашып, жеңишке жетишип, жаман кеп болгон жок, абдан үзүрлүү болду. Биз ошо балдарыбыз жакшы чыгып эле медаль такынса, унутуп коебуз кыйналганыбызды. Биз ошого семирип калабыз. Жайлоого чыгып келгенде эле болобуз да. Анан ошол эми анан буюрса азыр ошол жактан Азиса деген кызым бар, Шумкарова деген. Жакшы Алматанын чемпиону менен, Казакстандын чемпиону менен чыгып жеңишке жетишти. Явный преимущество менен утуп рукопашкадан. Анан мына азыр Айсулуулар менен ошолордун командасында Кыргызстандын сборныйында келип күрөшүп атат. Жакшы мына ушу суббота күнү дагы чоң мелдеши болот экен, буюрса көрүп кетем го деп атам. Андан мен күтөм, экинчи Айсулуу боло турган кыз. Андай кыздар менде дагы 2-3 бар. Билингени, билинбегени улам келген сайын кошо беребиз. Улам четинен бышырып. Анан бияка биз ошол биз даярдап бияка бере беребиз. Ушундай нерсе негизи көп болуш керек да. Анан биякта эле болсо, борбордо эле болсо, айылдагыларга эч ким жетпейт да, билбейт. А бизде аябай бышык, чыйрак балдар бар. Анан биз канчалык көп болсок, ошончолук бат табылат, анан бат өнүгөт спорттагы. Ошондой кыздарыбыз, балдарыбыз чыгып турат да. Айлык маянаңыздар тууралуу да кыскача айта кетсеңиз. Айлык маяны аябай эле туурабыз тоо бердиңер. Бул мен ушу 3-4 жылдан бери иштейм. Анан бирок жок эчтеке. Айлык жок. 3000ден ашкан пенсиям бар, эми 4000 болуп калды, азыр 200 сом кошуптур президентибиз. Ошо менен иштейм. Анан ошодон ушуга чейин ойлонуп атышат. Пенсия немене айлык беребиз деп эле. Жок, ошо менен мен бекер иштейм, ага тарынбайм деле, мен өзүм баргам. Бирок баягы бекер иштеке жок деп коет эмеспи? Анан Аракетиңди баалашса. Баалашса, ошо зал бар болчу, таптакыр жаралган. Ошону быйыл өз күчүм менен мен каникул эс алганым жок. Ошо Жемчужина барып келгенде ошо жаңгыс өзүм кирип чыгып, эртең менен кетем, бир кечки 10-11ге чейин иштеп, азыр сону жасап, Бишкектегидей кылып даярдап, суу киргизип, жанагындай ишкер балдардын жардамы менен. Ошо 2-3 бала бар, ошолор жардам берди да. Ошолорго аябай дагы чоң рахмат айтам. Ошол эми буюрса эми эртең кайра жол тарткан жатам. Ушу медалымды ала барам. Бул аябай мен үчүн баалуу. Бул алтынга тете медаль. Мен ушундай возрастта ушуну алыш мен үчүн чоң сыймык. Ошол мен бардык кыйынчылыгын баарын ушунун арты менен унутуп койдум. Эми семирип кайра жаңы күч менен барып, кайра иштегенге камынып атам да. Демек сиздерге ушул баягы медальдар, сыйлыктар мотивация берип турбайбы? Сөзсүз да, бул биздин эмгек. Канчалык эмгек кылсак, ошончо биздин төшүбүзгө ушундай нерсе тагынат. Мен ойлойм, өзүм эле ала бербей, мен балдарымды дагы эл аралык, дүйнөлүк деңгээлге мен чыгара алам да, мүмкүнчүлүгүм бар. Анан ошо биздин спортчуларга дагы мамлекет карап койсо, биз Өзбекстанды көрдүк, Тажикстанды көрдүк, Казакстанды көрдүк. Дагы бир нерсе айтып кетейинизби, Казакстан немеси куралдуу күчү министри самолет бериптир. Ал такай самолет менен барышат экен. Анан биздин мындай жүдөп какап турганыбызды көрүп, ошол мен менен жана мушташып калган жигит келип, экөөбүз таанышып калдык. Ал менден бир топ жаш экен. Анан ушу келгенибизди билип, анан ушундай десек, биз самолет менен келдик, мындан ары соревнованияларга Алматага чейин жептеп жетсеңер, алып келип алып турабыз. Биздин самолеттун жарымысы бош барат, бош келет деп айтты. Элчилиги тозуп алып, автобус менен жеткирип, анан кайра мына алып кетет, самолетубуз аэропортто турат деди. Биз акчабызды, тыйыныбызды санап барып, тыйыныбызды санап келдик. Толук бара алганыбыз жок. Ошол тренировкадагы сборду биз кыла албай калдык. Бир сом акча бөлүнгөн жок. Тренировкага келсе жумушу калат. Жумушуна кетсе тренировка калат. Анан ошо акчанын айынан бир топ балдарыбыз бара албай, биз септеп спонсор таап барып келдик.
Буга дагы мага ушу жана Узакбаев Камчыбек өзүм бир тууганым болот, ошол берди. Анан кийин дагы деле жана Азат деген жигитибиз бар. Ошол деле чойгулай беребиз. Жакшы жигит, алтыным ошол өмүрлүү басына ошол жөнөттү мени. Айыл өкмөт бир кичине дагы бир кичине кошумча кошту, 1-2 күн калганда ошо менен барып келдик да. Анан тияктагы өзүм окуучу балдарым бар. Алар тозуп алып анан каржыны ошолор каржылашты да, тияктагы тамак ашыбызды. Ошол эми ушундай ийгилик менен келдик. Жакшы, кубанычтабыз. Ушул деги эле Кыргызстандын спорту деги эле сиздердей аракетчил, мыкты инсандар кармап турат да. Анан ишиңизге да албан ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса эмгегиңиздин жыйынтыгын көрсөтүп, дүйнөгө белгилүү боло турган спортчуларды даярдай бериңиз. Рахмат, айтканыңыз келсин. Мына, урматтуу Талдыбул айыл жашоочулары, бул биздин мен Сатай спорт залында айылдын келиндери машыгып атышат. Мына кел көргүлө, аябай жакшы машыгуу болуп атат. Мурда мунун бирин да кыла алышчу эмес булар. Азыр мына бул келин бүгүн эле келди. Мына бияк бокстап атат. Бияк мына 24 килограммды көтөрүп атат. Жакшы. Ана, Бол кыймылда, кана сен татайчы бери. Үйдө отуруп бербек эле. Мына зал жылуу. Мындан тышкардагы көнүгүүлөрдү жазайбыз. Ал мындан да кызыктуу болот. Ошол көнүгүү бүткөндөн кийин ушундай монтуп көтөрүшүп турат да. Ушул келгилер ден соолугуңар чыңагыла. Кана уруп көрчү Гүлжамал. Мына бул даже кыймылдай алчу эмес. Азыр килейген барышканды уруп атат. Мунун баары эмнеден түшүндүрөт? Ушундай жагып атканын түшүндүрөт. Жакшы. Азыр гимнастиканы да тартабыз, буйруса кичине жөнөтүп коебуз. Мына 24 16 килограммды көтөрүп атышат. Барыңар чакырабыз. Биринчи күнү дөн 5-6 күндагы болот, саат 11-ден башталат. Мына гимнастика өтүп атабыз, жакшы. Сени көтөрүп, кичине сени көтөрүп, эки жакы, туура мына. Мына мен өзүм аяшым баса албай келген, азыр буту көтөрүлүп калды. Бул кыз жакшы. Оңго солго жакшы, ылдамыраак. Эми кичине ылдамыраак кылгыла, ылдамыраак. Жакшы, жакшы. 20 секунд эле кылабыз мындайды. Болот. Так, велосипед баштай бергиле, велосипедтен буттарды койбогула. Айгүл көтөр бутту велосипедтеп. Кайра артка тепкиле, кайра артка теп. Жакшы. Мына ушуну 20 секунд кылабыз. 20 секунд кылабыз. Жакшы, аймала. Чыккандан кийин өйдө туруп кайра түшүп, жакшы кеттик. Бир 10-15 жол жасайсыңар. Жакшы, мына эчтеке кыла алчу эмессиңер. Азыр мына секирип чыгып калды, мына. Жакшы. Ой, азаматта. Кыйналып баратканыңар токтотуп койсоңор, бирок кыйналбайсыңар деле, уже көнүп калдыңар силер. Жакшы, мына көрүм кандай ден соолук бар. База алчу эмессиңер, азыр уже. Так, кана, дагы. Чуркап келип. Молодцы. Вот так. Ушундай болуш керек, жакшы. Мына аскердин келинчеги Гүлжамал, кана кеттик. Мынакей чыкты. Молодец. Экинчи жолу аттап атат. Кел колду, мага колуңду бер. Колду бер. Ой, азамат, мынакей. Мына 114 килограмм салмак менен мон секирип чыгып атат. Мына өзү таң калып атат. Мына, жакшы. Кел. Өчүр алдыңар. Ана, молодец. Бул чоң жаңылык. Монт эле тартып, монт өттүр назыр мен неме айтам.
Evet, hocam tatlı otak. İyi. Şimdi böyle. Tarma öyle oturan mı? Jasa. Jadi ikinci hükümet oluştururlar. Bunu da işte alt tarafa koyup tayakları işte sallanma çok uzun için işte üç götürmek tayak koymayı yine ras ve şimdi bunun üzerinde bütün tümü karşılamayız. Yani kişiye jakşılap jigit demek kalma sağ kişiye varında tutup koyup ötemez, tutup koyup ötemez deyin. O bana şu an ceza verirsin deyin. Da jakşı koyuyor mu?